Eldi көндүрүп алдым да. Эл кыргыз эл бар эле окшош да. Бизде эгерде бизди жакшына кылсак, ошо негативден кутулатсакчы элибизде. Бул өсүп өнүп эле буларга эч ким тийише албаган. Баягы корейчтер, япондордой эле ушул Средний Азияда ошондой эл болуп калат элечи. Мындай жапа-тырмак киришип кетет. Мисалы үчүн ошол биздин элдер где-то минимально 10 миңден чогултушту. Ишке жараган кишилер. 8 миң эл бар ал жерде. Жол курдук, например. Азыр болсо ошо давай мынандайлар өлүп атат эми. Биз карабай койсок Кудай карабай коет. Мен эми биз ушу кылбайлы деп эме кылсак 2 күндө миллион сом акча чогултуп берди. Берген эл үйрөнүп эле калат экен. Анан өмүрүндө бербеген эл кыл элегиңде эле каршы чыгат экен. Бир сомду кокустан желип кетсем эмне болот дейт анан. Өлүп кетесиң бир сомуңан деген киши жок да. Bir yılda 365 сом жейин дегенге деле берип салчы. Бере турган эле кыргызсың го сен. Не кыласың аны обсуждение? Не обсуждение не подлежит. Собирай. Пока я живой, мен ошону бир ишке ашырып берейин деген тилегим бар да. Анан максаты мен лично аны бир IT технологдор болот, айтиштиктер. Ошолор менен тапшырып коюп, мына миллион сом айлык алды. Ну, не дай бог. Приложение жасап деп койсоң, буну көргөндөн кийин Hatta bunda da bir sezimler boluş gerek de. Hot bir somdan öz bolsa da biz çok bolot da. Çok iş kıldık. Hiç kim kılbar bir ömür boyu ata nez biriktir elbegele batat bizde. Irıs aldırtmak bölünmögüle değil. Bölüngönden bölünet. Onun sayın bölünçe oldu hazır. Şimdi jönele bölüne öğret. Kalp eleminen yaşap kaldık. Hem real du yaşo. Bizden ginde yaşo boluş gerek. Şunday. Даже мен теңді ақсақалдар өлерін ойланбайды да, уже бір-бірлер талашып, болды сен талаштың, сөп өтті сенікі. Сен ем болған ашып көңіл айтып бер, сен вообще ақыл үйретпе, сен өзіңнің қаташылың, өзіңнің заманның қатасын, өзіңнің қатаң айтып бер, тартынбай. Сен егерде ошанда точно бейішке шығасың. Миллион мақы болсаң да. Ұрпақ ұлансың да. Бұрау. Қалпелі жүзде популизмімізді ташташыз керек та. Біз жалпы өз популист болып қалғанбыз азыр. Кичинекей реалдуу иш кылыш кандай оор да. Ошого эле шашылып турам мен. Астабы ушуну аткарсам, Кудай кааласа жакшы болуп кетсе деген тилек бар. Ар ким жакшысы ошондой ынтылган кишилер да көп болуп атат. Таң калыштуусу эми айтып атам го, ушундай акыл эстүү кишилер баягы несбыточный философиясы менен жүрүп атат да. Несбыточный өздөрүнүн тименен мынандай коет. Мына эле болуп калабыз деп эле бир теорияны айтат да. Реалдуу ар ким пендесин сен, бәрі көпті қыла албайсың. Хотя өзің айлын қыла бергін, сен абдан молодец боласың ошондо. Жак өзүм айылым менин не өребен деп түшүнүшөт да. Мен республикалык масштабтамын дейт, же республикада жок, же өзүнүн айылында жок да. Ошол акылын ошол жака колдонушпайт. Мисалы, жөнөкөй эл түшүнүктүү болуш үчүн сиз эмне кылып, мисалы, кантип чогултуктасыз элдер? Мисалы, акчаны кантип чогултуктасыз? Эми мен ошол өзүмдүн элим менен бир жылдай ошо WhatsApp группаларды эме кылып алып эле сүйлөдүм да, ошо болгон эле сүйлөйм мен. Биринчи эле калп элелүүлүк деген темада эле 3 айдай сүйлөдүм окшойт. Бүт жашооң баары калп эле, тоюң баары калп эле. Душман көзү показуха менен болду деп, показуха кимге көрсөтөсүң? Кимди эмне менен таң калтырасың? Онан көрө давай реалный иш кылабыз деп. Көп иштер болуп кетти, ошол эл көнүп калды азыр. Бирок деле алар деле ошо показухасына кайткысы келет да. Эгерде ошол эл полностью ушуга эме болсо бул Кыргызстанга жугат. Кыргыз эли ошондой эл. Ээрчийт турган эл. Азыр айтып атам го, ошо бир жаш балага 1,5 миллион акча чогулду. Мен сүйлөсөм эле уже сала баштайт. Мен эми какылдап эле сүйлөй берем. Алардын баары эле мендей сознательный болуш керек деп коет, чындыгын мынтип көрөйлү деп. Анан көп эле шундай кызганчак болуп атыптыр эми. Мамлекет деген эмне 4 көздүү, 5 көздүү бир беле бар. Робот бу же, мындай сыйкырдуу палычкасы бар да. А биз кылсак өлөбү, эмне болот? Кошумча кылып койсок акыбыз кетип калабы. Ошондой бузуклар да көп да. Кээ бир спорт этпей турган жерден деле спорт кыла беришет, калп эле. Ошого орнасында атак бизде өсүп өнүгүп кетсе, анткени бул Кыргыз элинин что-то ушундай бир өзүнүн менталитети бар да. Любой эле
Geldirmay olasın dele eldin balası ol dep. Tileşet eldin oğlu ol deyt. Menin balam bolu eldin oğlu ol. Elge kızmat kıl deyt da. Bирок oşo yerden de populist da. Eldin gözü şaşat söyleyt. Anan özünün balasına okutkanda aytat. Prokuror oldur, tiginin balasını kamap ber dep. Üstük boldu. Şunçalık iç taracağından, jarışkan jagынан kıyın da. Je olsa zooteknikte bütsen koydan jeysin de okutkanda bizde. Zooteknikte bütsen koydan jeysin balan. Maylı öjer. Mekanikte bütsen maşinani minip jüret ekensin. O hep profesyonel bol degen emas. Yürüyüş bolsaң büt bari senen korkat, prokuror bolsaң. Dep şu okşagan nerseleri men okutup koyup ele, oşalar iştep atabыз. Biz profesyonel emasmiz, biz oşo jeşibиz керек. Бирок söz жүзүндө болсо элдин баласы. Какой элдин баласы болбой, беласы болду да ошолор же деп чоңойтуп койгон, ошон үчүн оңолбой атабыз. Хватит уже. Реалдуулукка барышыбыз керек. Биздин ашып көздү балдарыбыз кайталабыш керек. Биз аз элбиз. Болбосо жок болуп кетебиз. Ошол. А так биздин эл мүмкүнчүлүк болсо айтып атам го, мына тойлорунда чачылып атат да. Өлүм житимде чачылып атат. Ошону эле жакшылыкка буруп койсоң, ошону реально көзүндө көрсөтсөң, ошол жерден да жарышат бул. Азыр мен ошо 1 сомдон бериле деп сурадым. Билип калгандар тип тура буквально түшүнүп алат. Кээрлер эми ондай эле редке 1 сом, 2 сом салып коет. Атак 10 сом, 20 сом ал деле аз. 365 сом 1 жылга деп сразу сал. 3650 сом салып коечу деп салат. Атак 1000 сом, 2000 сом, 10.000 сом, 5000 сом, $1000 салып коет экен. Мындай түшүнүктүүлөр да. Бул эгерде биздин элдин бардыгы эмасы, анан онда төлөй албагандар бар дейт айнан. Аны төлөй албагандар жок. Ошол 365 сом төлөй албасаң жашабашың керек сен. Чынбы азыркы мерканын 365 дана бомждон алкаштан сураган, балким оңолуп кетебиз, берчи десем мейли деп берет ошолда.